Ырчылык бул таланттан чыккан бир кесип десек болот. Ал эми аял заты үчүн үй бүлө биринчи орунда туруусу шарт. Ал эми ырчы айымдар мыкты кожойке, мээримдүү эне жана татыктуу жар боло алабы? Деги эле ырчылык менен үй бүлөнү бирдей алып кете алабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Темага карата бир нече ырчы айымдарды чакырганбыз. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу курганга аракет кылабыз. Алгач маданияттын мыкты кызматкери Сайра Момунбаева, ошондой эле Улуттук филармониянын солисти Салима Балтаева бүгүн биздин студиябызда. Бизге такынча бул кыздын апасы болосуз. Биздин бир кызыбыз бар. Анан кийин жолдошум дагы чыгармачыл адам. Себебинде мен ушу Кудайдан тилечимин, жана айтып кетпедим, жаштын тилегин берет деп. Анан Кудайдан аябай тилечим да. Ушу менин болочок күйөөм, менин өмүрлүк жарым ушу чыгармачылыгымды түшүнгөн, мени ушу сахнадан айырбаган адам болсо экен. Мейли баягы чыгармачыл болбосо деле, мейли кандай кесиптин ээси болсо деле ушу менин чыгармачылыгымды түшүнсө деп тилечим да. Театрда иштеп жүргөндө турмушка чыга электе мен биринчи планда, биринчи орунда меники театрым дечим да. Мен театрсыз жашоом жок, өлүп калам дечимин. Турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин анан баягы балалуу болдук. Анан чын айтканда баягы биринчи мени театрга жибербейм деп анан ошо Кочкордо айылда кала турган болуп калдык. Анан кийин анда дагы ошо Алмаз байке келип, биздин менин жакшы актрисамды алып кетип калыптырсың, Өкөңөртөн келип иштегиле деп анан анда дагы ошо Азатты көндүрүп, анан кийин театрга алып келди. Анан кийин баягы аял заты болгондон кийин баягы эне болдум. Эне болгондон кийин меники өзүнөн өзү эле кандай өзүм деле билбей калдым, биринчи орунда меники үй бүлө туруп калды да. Анан кийин баягы төрөп, баланы багып, чоңойтуп, анан кийин мен сахнадан алыстап калдым, чын айтканда. Анан кийин деле ушу театрда иштеп жүрүм, бирок ошентсе дагы баягы кол өнөрчүлүккө да кирип кеттим. Бир топ баягы чыгармачылыктан алыстап кеткенде баягы элдер айтып калышты, сен көрүнбөй калдың сахнадан деп. Анан кийин меники баягы биринчи орунда ошо үй бүлөм туруп калды да. Анан кийин мен театрдан кетүүгө туура келди. Кээде баягы театрдан жаңы кеткенде ошо мен ыйлап да жүрдүм да. Ошо баягы ишканама чейин келгенчекти ошо баягы машина ала электе биз жөө басып келчимиз ошо остановкадан Киевскийден Лев Толстойго чейин ошо кадимкидей Логвиненко көчөсүндө мен ыйлап келчимин да. Келгенден кийин баягы ишке алаксып кетем дагы, билбей калам. Анан кайра ошо остановкага барган чакта кайра баягы ыйлап барам да, ушундай болчумун. Анан ошентип жүрүп баягы киного тартылып антип мынтип отуруп анан кийин мен баягы алаксып кеттим, концерттерге чыга баштадым. Анан кийин баягы ошол нерсем баягы кичине мындай баягы жараты кандай десем баягы айга түштү дагы. Бирок ошентсе деле мен азыр деле мен сахнаны эңсейм. Көпчүлүк ушул ырчы айымдар гастролдоп кетип, чыгармачылыгына көбүрөөк көңүл бөлгөндүгүнө байланыштуу баягы балдарына татыктуу тарбия берилбей калат деген ой пикирлерди айтылып кетти да. Анан сиздин балдарыңызды өзүңүз кол менен тарбияладыңызбы же бала бакчага бердиңизби? Деги эле ушул чыгармачылык жаатында балага тарбия берүү жагынан аксап калбайбы ырчы айымдар? Мен ойлойм, мен 3 кыздын энесимин. Мен бала саак энелердин катарын толуктайт болушум керек деп ойлойм да. Себеби мен жумушка барсам дагы түшкү тамакка келе калганга аракет кылам. Кыздарымды бир жака алып барып келет деп эгер сөз берген болсом, бизде ал закон. Ошол сөз аткарыш керек сөзсүз. Анан албетте бала бакчага, мектепке өзүм эле ташып окуттум. Мага өзүнчө ыракат балдарымды өзүм бала бакчага алып барып, балага деген мээрим керек деген алгач ошо барган жер келетип, кайра алып келатып, келген жер келетип, сен жакшысың, сен сулуусуң, сен ушундай адамдага асылсың деп мактап, өпкүлөп, кучактап, жытта кылып атып, ушул баланы менче ушул эненин мээримине, атанын мээримине тойгузуш керек деп ойлойм да. Анан мен ушул чындыгында өз баласын ким жакшы көрбөйт? Ушул мээримден өксүтпөй, колумдан келишинче билген тамагымды жасап берип, алардын каалоолорун аткарып, мен ойлойм ушул жетишип эле атат болушум керек деп. Бүгүнкү биздин темага карата дагы коомчулуктан талкуу кылганбыз. Азыр ошо сурамжылоого көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз. Мисалы ырчы болуп өзү актриса болуп деле үй бүлөнү алып кеткендер бар. Эми күчтүү аялдар алып кетип атат деп ойлойм. Кандай десем, күнүмдүк нерсе болуш керек, үй бүлө болсо мындай түбөлүк нерсе да. Ошон үчүн татыктуу эле болуш керек, менин оюмча. Ар бир адам салыштырып болбойт деп ойлойм. Менин оюмча татыктуу боло алат.
Анткени алар таланттуу болуп, бардык жагын бирдей алып кетет деп ойлойм. Жо, мен оюнчу боло албайт го ошо. Анткени жалаң карьера, бизнес деп эле алар ушинтип калышат, творческий адамдарчы. Эгер элдер тааныбай баштаса, алар перепад настроения, депрессияга батып, ошондой болушу мүмкүн да аларчы. Мындай там хозяйство, не хозяйство жактан кичине слабыйраак болот да. Эгер бирок кайненеси мондай жесткий болсо, контролировать этсе, бирок болушу мүмкүн да. Ырчыларды билбейм, алардын жашоосу башкача да. Менче эми ал адамдын өзүнүн кулк мүнөзүнө кандай тарбия алды, ошого байланыштуу болсо керек. Мен ырчы айымдарды жакшы эле билем, дайыма ырларын угам, жакшы эле мындай мамиледемин. Мисалы Гүлнара Кахарованын жети баласы бар, Батыр эне. Ал үй бүлөсүнө татыктуу мамиле жасап, азыркы күндө элдиги баарына эле белгилүү болуп, гезит журналдардын бетине тынбай эле чыгып атат. Арасында татыктуу бере албагандар болушу мүмкүн деп билем. Мен оюмча татыктуу беришсе керек ар бири. Балага эми энелик берим бере алат, бирок кандай десем, көп убактысын бөлө албай. Анткени баягы чыгармачыл адамдар көп, үй бүлөдө көп убактысын бөлүшпөйт. Дайыма сырт жакта жүрүшөт. Ал эми көбүнчө ошо менче туугандарына же болбосо нянька деп коёбу, ошолор багышы мүмкүн. Кичине менче эми кыйын болуп калат балдарга. Чындыгында убактысы аз болот, негизинде үй бүлөгө болгон. Бирок аял заты бардына жетишет, жетишсе болот негизи. Бирок балага тарбия бергенде өзү билет, чыгармачылык жагынан баласын чыгармачылыктан алыстатса керек деп ойлойм негизи. Себеби чыгармачылыкта өздөрү билет кандай болот, кайсыл убактарда жүргөндүктөн. Негизи аял үчүн биринчи орунда үй бүлө туруш керек да. Азыркы учурда ырчы айымдар үчүн андай эмес да. Биринчи орунда бул элге таанылуу, ырдаш, жылдыз болуу биринчи орунда турат. Айымдар гастролдоп, эл кыдырып кетип, балдарын таштап коюшат. Ал эле эмес, мындай төрөгөндөн кийин эле 3 айдан ата энесине таштап коюп гастролго кетет. Ал энеге, ал балага кандай эне сүтүн бере алат? Кандай тарбия бере алат? Ошондой эле ырчылар, мисалы айтсак, 10 ырчынын ашып ичинен бир 3-өө гана татыктуу эне боло алышы мүмкүн. Калгандары боло албайт. Айрымдар ушу үй бүлөдөн биринчи ошо чыгармачылыкты биринчи коюп, ажырашып кетүүдө. Көрсөтүүгө карата келген дагы бир ырчы айымды чакыралы. Ал маданияттын мыкты кызматкери Айнура Салахитдинова бүгүн биздин көрсөтүүбүздө. Ырчы айымдар үй бүлө менен чыгармачылыкты бирдей алып кетүү кыйын деген ой пикирлер айтылды да. Сиз де учурда канча баланын апасы болдуңуз, деги эле учурдагы чыгармачылык менен чогуу алып кетүү кыйынчылыкты пайда кылбай элеби, ушул жооп берсеңиз. Мен 2 уулум бар. Чыгармачылык менен үй бүлөнү алып кетүү албетте кыйынчылык туудурат. Бирок мен дагы биринчи орунга албетте үй бүлөмдү коем дечи. Анан өзүмдүн апамдын жардамы менен чыгармачылыкты дагы албетте жолдошумдун колдоосу менен улантып аракет кылып атам экөөнү бирдей алып кеткенге. Айрым бир ырчылардын көбүнчөсүндө жолдошу каршы чыгат экен да, ырчы болуугачы, ырдаба деген сыяктуу талаптарды коюшат экен. Сиздики мен баягы маалымат алышыма караганда тескерисинче колдойт да, чыгармачылыкта аябай жакынбы же кандай? Экөөбүз баш кошконго чейин ал жашоосунда таптакыр башкача болчу экен. Андай түн өзүнүн айтканына караганда, досторунун айтышына караганда эл менен аралашпаган дегендей. Анан экөөбүз баш кошкондон кийин менин досторум менен, мен чыгармачылыктагы жакын адамдарым менен жакшы мамиледе болуп, ар дайым жакшылыктарда, тойлордо, кечелерде, концерттерде эч нерседен калбай мен менен кошо жүрөт. Анан баары менен жакшы тил табышып, өзү да ырдаганды жактырып, мен биринчи сынчым десем да болот. Демөөрчүм. Башында экөөбүз баш кошкондо биринчи 3 ай ичинде сахнага чыгарган эмес, кечелерге ырдаткан эмес. Андан кийин ошо мен тараптан ата энемдин колдоолорун угуп, досторум менен таанышып, мен жөнүндө ошо пикирлерин уккандан кийин анан баягы колдоп ырдатып баштады. Тойлорго, баягы ар кандай концерттерге барганда көбүнчө кечкисин болуп калат эмеспи, кечкисин калып калат. Анан аял заты, турмуштагы аял андай жерге эмнеге жалгыз барат деген ой пикирлер айтылып калат. Анан мага кызык болуп атат, дайыма жаныңыздарда жолдошуңуздар кошо жүрөбү? Жок, тескерисинче.
мен сиңдимди же инимди алып алышым мүмкүн. Бирок мен өзүм деле 10 жылдан ашык машина айдап көнүп калдым. Шашылып өзүм деле чыгып кете берем да. Анан бирок билишет кайсыл жака эмне тойго кетип атканымды, анан кайсы учурда келип каларымды бүт айтып турам. Айтпайын десем деле кыздарым отчет алып турушат. Апа кайсы жака качан келип каласыз деп. Мен үйдөгү отчет ала турган 3 директорум бар. Алар менин күнүмдүк планымды эртеме сурап турушат да, бүгүн кандай. Анан бош бола калсак эле биз же көчөгө чыгып ойноп келебиз, же чоң дүкөндөрдөгү жанагы балдар ойной турган бөлүмдөрүнө барып убактыбызды өткөзүп келишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир күнүбүздү пландап отчет менен ошондой өткөзүп турам да. Үй-бүлөдө сиздин чыгармачылыгыңыздын биринчи сынчысы ким? Мен бойдок кезимде өзүмдүн апам биринчи сынчым болчу. Сайреже айтмакчы. Алар ошо бала кезимден эле мени чыгармачылыкка колдоп, мен жөн гана комуз кружогуна барып 2-класстан тартып, хобби катары кызыккам. Бирок апам негедир ошо сахнага кийген көнөктөрүмдү тийип берип, мисалы жоктон бар кылып, чет мамлекеттерге фестивалдар болуп калса, элдин катарынан калып калбасын, ошо кызым кошулуп барсын деп болгон ошо каражатын топтоп мени ошо эл катарына кошчу да. Азыр турмушка чыккандан кийин жолдошум биринчи сынчым болуп калды. Мындай жай темптерлерди ырдачумун да, анан ал болсо тескерисинче шаңды ырларды да. Сен эмне эле мынтип элди ойго салып коесуң, монда кичине позитивдүү болбойсуңбу деп мен ырларымды жактырбай, ал таптакыр эле мен репертуарым башкача эмеге буруп салды да. Досуң күйдүрүп айтат, душманың сүйдүрүп айтат деп айтат го, анан досум деп коем, ошо жолдошум. Жолдошум мындай мен көңүлү ооруп калат дебей эле, мен мисалы ырды жаздырып келсем, биринчи угузам, эми жакшы кандай болуптур деп угузсам, мага жагып турса дагы, ага жакпай калса ошону ачык эле айтып, болбойт бул ырың, эмне кыласың, мага жаккан жок, мен купулума толгон жок деп. Сиз эмнени түшүнүп коюптурсуз деп мен андан уруш кетем да. Кайрачы мага жагып атпайбы, анан чындап эле балким ага жакпай атса, анда элге да жакпай калышы мүмкүн да деп ырдабай койгон ырларым да болуп калат. Эми ал ошо демөөрчүн болуп, ошол акчасын төлөп жаздырып аткандан кийин анын айткандай кылып ырдап калдым да, кийинки күндөр үчүн негедир. Ушундай бир чыгармачыл адамдар болуп жүргөндөн кийин баягы жолдошуңуз кызганып, эмне барасың, барбай эле кой деген бир учурлар болобу? Ал өзү дагы композитор, сон чыгармалары бар, мынакей биздин чыгармачыл топ билет. Анан менин репертуарымдын дагы көпчүлүк бөлүмү ошо мен өзүм жолдошумдун ырынан турат. Тойлорго барганда деле бир мындай бир ырдап калабыз, ошондо мен Азатты кечке карай берем да, кандай ырдап атам депчи. Десе эле Азат мынтип турса эле, ырдап, анан эгерде Азат кичине эле мындай, мен жаман ырдап аткан турайм, анан кээ бирөө күлөт, сен күйөөңдөн башка эч кимди карабайт экенсиң. Анан байка экөөбүз баягы чогуу жүрөбүз дайыма. Себебен деп концерттерге барганда деле, мисалы үчүн биз баягы дисктерди беребиз. Ошол учурда дагы мен болгон ишенген адамым, ошо жолдошум баягы жаш кезде мүмкүн баягы кызганган учурлар болгондур, бирок азыр болсо бири-бирибизге мындай ишенебиз бири-бирибизге. Анан кийин ишеним болбосо кызганычтар боло берет. Анан бири-бирибизге ишенгенден кийин азыр кызганыч жок. Чыгармачылыкка мен жөн эле келип калган жокмун. Училище, консерватория, аспирантура 11 жыл окуп келдим. Жолдошум деле мен ушул чыгармачылыкка кандай келген жолумду билет. Бирок үй бүлөдө болбой койбойт. Кээде концерт эрте бүтөт, кеч бүтөт. Ар бир эле үй бүлөсү бар адамдар түшүнөт болуш керек. Кээде бир түшүнбөстүк болуп кетпесе, ушул чыгармачылыкка мен кандай жол менен келип, кандай эмгек менен жеткенимди түшүнгөндөн кийин бул жөнүндө бизде көбүнчө сөз боло бербейт. Янтан бери айтып кетип атасыздар, жолдошубуз менен кошо барабыз, кошо жүрөбүз депчи. Анан мындай сурет болуп кетти да. Аялдын байлыгына карап үйлөнсөң дейт да, ошонун кулу болосуң дейт да. Аялдын сулуулугуна карап үйлөнсөң, кароолчусу болосуң дейт да. Аялдын иманына карап үйлөнсөң, эки дүйнө бактылуу болосуң дейт да. Ошондо сиздердин жолдошуңуздар сиздердин кароолчуңуздарбы? Келиңиздер, жол бериңиздер. Ошондо кандай болуп калды?
эми баягы биздин баягы өмүрлүк жарыбыз болгондон кийин баары болуш керек да. Ал кишичи биздин тирөөчүбүз болот, кароочубуз болот, акыл насаатчыбыз болот. Андан кийин ата энеңден кийинки эле жакын адамың, бир туугандарың кийинки эле сенин үй бүлөңдө. Ошон үчүн биздин жолдошубуз баардыгы. Эки дүйнө бактылуу болушубуз керек, албетте болгубуз келет. Анан жолдошубуз кароочубуз дагы, сакчыбыз дагы, биз дагы ошо издеп жүрүп, өзүбүздүн ошо баардык жактан колдогон адамга туш болсок деп кыялданып жүрүп анан тапкан адамга жолуктук деп ойлойм мен дагы. Жолдошуңуздарга бир аз кыйынчылык туулуп калбайт экен? Менин жолдошум жок, менин жанымда жүрбөйт ал дайыма. Эми мисалы алыска чыккан учурларда мен мисалы бойдок учурумда, бойдок кезинде гастролдорго барчумун, чындап эле 10 күндөп, 15 күндөп дегендей. Турмушка чыккандан кийин мен алыс жактарга мисалы бир күндүк бир маанилүү чоң концерт болуп калса, ана барбасам гастролго чыкпайм. Аялынан кызганмаган эркек бешикке кирбейт дейт го. Вот ошол сиз жана айтып кеткениңиздей гастролдоп калганда өзүм жолдошумсуз чыгып калам дедиңиз да. Вот ошондо гастролдоп жүргөндө эми бир күн же болбосо 2 күн жүрбөй каласыз да, эгерде сыртка чыга турган болсоңузчу, ошондо сиздердин күйөөңүздөр кызганабы же болбосо кандай, кызганбай эле добро берип коебу? Келин салмы же. Жүрө бер же болбосо кандай дейт. Эркектерге өтө кызык болуп атат. Кызганыч деген болушу мүмкүн, эгер ишенбестик болсочу. Көп кызганычтар болгон, мисалы Ошко бир 2-3 күнгө концертке коюп калсак, чалып эле каяктасың дейт. Азыр биз чогуу ушу келген группабыз менен тамактандык, анан бул жакка барабыз деп отчет берем, кайра эле чалып эле каяктасың дейт. Ушундай тажап кеттим да, чындыгында биздин болгон окуябызды бүт эле айтып берип атам да. Топ келгенбиз, улуу кичүү баары коллектив. Каяктасың деди эле, Ошто дедим. Ошто жүргөм, кайра эле каяктасың деди. Анан биздин коллективдегилер да күлүп калышты да. Ансарындай, эгерде мындай адамда сомнение болсо, мындай ишенич болбосо, башкача эме болушу мүмкүн да. Анан күндүзү, кечинде бүт баарын отчетторун берип барып келебиз эми барганда деле. Бирок өтө көп чыгуу болбойт бизде. Ошол эле учурда кыргыздарда да жанагындай макал бар эмеспи? Артистти аялым дебе, шофёрдү эрим дебе деген макалга көз караштарыңыздар кандай? Артист десе эле баягы көп мындай бир туура эмес сөздөр айтылат да. Жаман сапат ар бир адамда бар, ар бир кесиптин ээсинде бар. Анан кийин ошо биз болсо баягы артисттер баягы эл алдында жүрүп аткандан кийин артисттер адамдын күзгүсү деп коет да. Бир жерден эле бир мындай туура эмес кемчилик кетирип алсак, окуй деп анан баягы көңүлү калып калышат да. Ошон үчүн айтылган сөз болуш керек да булчу. Анан кийин жөн жерден чыкпайт. А эгерде бузула турган адам, ар бир кесипте бар, мисалы үчүн бузулган адамдарчы. Артисттер көзгө көрүнүктүү адамдар да, анан кийин ошолордун ар бир баскан турганы билинип турат. Ошонун бир туура эмес басып алсак эле ошол нерсе баягы дүң болуп эле чыгып калат да. Ошон үчүн мен артисттерден башкача эмес, биз ошондой эле адамбыз. Мынакей чачы бар, көзү бар, 2 колу, 2 буту бар дегендей. Биз кадимкидей эле адамдарбыз да. Биздин жашообузду башкача элестетишет да. Булар оокат кылбайт, тамак ичпейт, суу ичпейт деген сыяктуу эле да. Биз силердей эле адамбыз. Азыр ырчы болуш үчүн эң биринчи үн керек, анан стиль керек. Анан бир аз аракет кылса ырчы болуп калат. Эми эң мындай үй бүлөнүн мүчөсү эмес, бактылуу үй бүлө, бактылуу эне болуш үчүн, үй бүлө болуш үчүн эмне керек? Бактылуу үй бүлө болуш үчүн эң биринчи эки адамдын бири-бирине болгон ысык сезим болуш керек. Ошол үй бүлөнү түзүү үчүн дагы очокту жылуу кармап калыш үчүн, ошол үй бүлөнүн түтүнүн булатып кетиш үчүн экөөнүн бири-бирине тартылуу сезими болбосо, ал үй бүлө эч качан кармалышы мүмкүн эмес. Анан ошону кармоо үчүн эң биринчиден аялзаттын далалаты керек болуш керек да. Ошол үй бүлөнү кармап калуу милдети көбүнчө аял кишиге жүктөлөт эмеспи? Анан албетте эркектин камкорлугу керек. Ошол үй бүлөгө камкор болуп, мээрим төгүп, мындайча айтканда каражат жагынан каржылап, эч нерседен кем кылбай, ошол негизги ушунун баарын алып келе турган ортодогу сезим болуш керек да. Татыктуу эне болуш үчүн балдарына жакшы мээрим төгүш керек.
жакшы мыкты кожойке болуш керек, мыкты ашпозчу болуш керек дегендей, балдарынын, жолдошунун курсагын тойгузуш керек, үйдө таза караш керек. Анан балдарга татыктуу тарбия берсе, ошол үй бүлө мындай үлгүлүү, ыймандуу, жакшы үй бүлө болуп калыш керек да. Адамдын сырткы келбетин акча менен кылса кооз көрүнүп калат. Ал эми ички руханий байлыгына маани берсек, аларга кандай? Мисалы, баланы жашынан кармабасаң, ал ээн баш болуп кетиши мүмкүн. Баланы башынан дегендей татыктуу тарбияны эненин ичинен баштап бериш керек, албетте. Эң биринчиден ушул бала болуу тилегин Кудай ушул түйүлдүк кылып бергенден кийин ошол баланын ыйманын тилеш керек, албетте, Кудайдан. Анан ошол баланын ден соолугу толук жетилип өсүш үчүн ошол далалат кылып, ошол балага керектүү тамак ашты жеш керек, таза абаны жутуп, ошол балам эч бир кынтыксыз бир бүт тилегей тегиз төрөлсүн деп эненин 9 ай далалаты, албетте, ал сөзсүз керек, зыяндуу нерселерди колдонбогонго. Кыскасы, эненин деген тилеги деген чексиз да, көп тилектерди ичинен баштабайт. Анан уже төрөлгөндөн кийин ар бир кадамын үйрөткөндө, же болбосо тамакты жеп атканда дагы эненин тарбиясы да, мындай жеш керек, бассаң мындай басышың керек, кийингенде мындай. Ушул тарбиядан дагы болуш керек, албетте. Тарбия демекчи, сен балага тарбия бербей кой, өзүңдү тарбияла, бала сени көрүп тарбиялай берет дегенде сөз бар эмеспи? Анан сиздерге дагы бир суроо албетте, ата-эне балдардын күзгүсү да. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат, бул мисалы чыгармачылыкта бир принцип менен чыгармачылыкка аттанышыңыздар мүмкүн да. Мен мисалы жылына мынча жазышым керек, же мынча клип тарттырышым керек деген сыяктуучу. Бирок үй бүлөдө кандай принципти карманасыздар? Үй бүлөгө ылайыктуу. Үйдө ынтымак болбосо, ал үй бүлө эмес. Анан кийин мен ошо бирөөлөргө айтканда дагы каалоо тилек айтканда да ынтымак каалайм да, себебинде биринчи эле жолучу. Себебинде ынтымагың болбосо, ал үй бүлөдө болобу же иштеген коллективдин арасында болобу, ырк кетип атса иште эле жүрбөйт да, үй бүлөдө эле болуп жыргатпайт. Кандай десем, албетте бак алдыга кадам коюп, алдыга бир максат коюп жашайбыз. Деги принциптер үйдөгү эң биринчиден калп айтпаш керек. Анан бөлө билиш керек да. Бизде мисалы үйгө мейман келип калса дагы мындай торт алып келсек, мисалга ошончо кишиге бөлүшүбүз керек деп. Анан бирөөнүн бөлүп койгон тамагына бирөө кусогуна да тийбеш керек. Анан бирөөнүн алдындагы тамакты албаш керек. Эми үйдөн эле башталат эмеспи? Чоңдордун биринчи кашык салбаш керек дегендей, кыргыздын илгеритен биз ата-энебизден алып келген тарбияларыбызды, принциптерибизди эми алганыңды бере аласың дегендей, ушу балдарга да бергенге аракет кылабыз. Ал эми дагы бир нече талкуулар боло бермекчи, бизден алыстабаңыздар. Негизинен чыгармачыл, сизде ырчылар деселе жогоруда айтылгандай бир гастролдоп жүргөндөр, же болбосо ушундай бир убакытты үй бүлөсү үчүн бир азыраак бөлгөндөр деп билет эмеспи? Анан буга чейинки да бир ырчынын немесин, мындай интервьюсун окусам, айткан экен да, холодильнигин ачып да көрсөткөн экен, мен үйдөн тамак жасабайм депчи. Биз гастролдоп жүрүп, жолдон эле сатып жейбиз. Үйдө тамак жасоо деген жок, үй оокаттары каралбай деле калат деген. Бирок сиздерде кандай үйкка мыкты кожойки жагын өздөштүргөнсүздөрбү? Тамак жасоо жагынан, үй оокаты жагынан. Сайрыжы айтып өтпөдү, биз дагы кадимки эле толук кандуу кыргыздын гражданин инсандарыбыз. Биз үйдө тамак жасайбыз, үй жыйнайбыз, эшиктин алдын шыпырабыз, короого өстүргөн жемиштерибизди отойбуз. Жада калса жанагы жерди күрөп эме кылып жер тебебиз, от жагабыз, күл чыгарабыз, баарын эле өзүбүз кылабыз да. Эми жардамчы бозу салчу элем айылда эми чоңоюп бүт эле ишти аткарчубуз. Мен мисалы атты токуп, тушап, ар кантап келип кайра алып келчүмүн. Эми бул иш адамдын колунан келе турган иш.
биз дагы адамбыз го, биздин деле болсоң келет. Үйдө мен кадимкидей тамак жасап берем балдарыма. Эртең менен мектепке кетердин алдында баарына каша жасап жетишкенге аракет кылам. Кечинде келип кечки тамактарды алардан сурап эмне каалап атса. Анан эми дайыма эле үйдөгү бир өңчөй эми түрдүү жасасаң деле бир өңчөй атмосферадан бир аз алаксытыш үчүн кээде кафеге барып келебиз. Ал деле туура. Аял затына ылайыктуу дагы кандай ошо чыгармачылыктан сырткары дагы кандай мыкты өнөрлөрүңүздөр бар? Мен кичинекейимден баштап ыр жазып коюп жүрөм да. Менче бир 2-3 дептер болуп калды десем жаңылышпайм. Анан ушу чыгармачылык чөйрөгө келгенден кийин ушунча сөздөр өзүнчө келип коюлушуп, анан кээде огондор да келип калат да. Анан албетте мындай тартынып азырынча чыгара албасаң дагы кийинчерээк балким бирөөгө берип алып чыксам деген деле ойлор бар да. Эми ушул жуурушуп чыгармачылык менен иштеп аткандан кийин адамга ошол жактан дагы бир кандай бир эме келип кетет экен да. Ушул бирок мен бул жазганды мектепте дуал газета чыгарчыбыз, ошондон баштап эле чиймелеп коюп жүрөм. Ошондой эмем бар бир. Келиңиз. Сизди биз билебиз дизайнер катары, кол өнөрчүлүктү мыкты өздөштүргөн катары, бул дагы бир аял затына керектүү өзгөчө бир кесип дейбиз. Андан сырткары. Эми андан сырткары мен айтайын десем эле мактанып аткандай сезилип атат. Анан эми баягы аял, ар бир аял болгондон кийин мыкты ашпозчу болуш керек. Анан кийин мен мыкты ашпозчумун деп айтсам жаңылышпайм. Анан кожойке катары деле жакшы кожойке болушум керек. Анан кийинки күндөрү мен кичине баягы үй жумуштан кичине алыстап кеттим. Себеби да баягы кол өнөрчүлүккө, чыгармачылыкка көп убактым кетип калат да. Анан кийин мен азыр баягы кызым чоңоюп калды, үйдө сиңдилерим бар, анан ошолор жасап мен кичине баягы оолактап калдым да. Бирок кээде баягы колум бошоп калганда же жумуштан эрте келип калганда тамак жасап калсам азыр таң алып калат. Сен баягы калыбага келатасың го. Сага чөп сындырып коелу деп. Бирок кандай тамак жасабайын, даамдуу болот. Анан дагы бир өнөрүм мынакей Салим айтып кетпеди, кичине ыр жаза коем деп. Анан мен дагы кичине ыр жаза койчумун да, анан катып коем да көмүскөгөчү. Анан кийин бир акын кыз келип апаны окуп алып аябай айтты: сиз буну катып койгонуңуз бул эң чоң күнөө. Сиз муну алып чыгыңыз деп. Анан кийин ошондо анан кийин Алтынайдын айтуусу менен кичине баягы Facebook азыр кичине эме болуп калбады, баягы интернет заманы, анан чыгарып көрдүм да, бир уялчумун да мен негизи. Анан кийин чыгарып койсом эле анан кийин ой деп эле бир жакшы комментарийлер келип калды. Анан кийин ии деп бирөөнү чыгарып койдум, анан ошондо анан жок дедим да кайра катып койдум калганын. Келиңиз Айнар, жашоодо айыл турмушуна керектүү, аял затына керектүү, мисалы көңкөгө нан салып деген сыяктуу, бир аял затына шырдак шырып кийиз жасап деген сыяктуу аял затына керектүү жумуштар жагынан сиз кандайсыз? Менин апам дагы Сайреже окшоп ууз десем болот. Канча жаш кезинен бери фабрикада иштеп, азыркы учурга бүгүнкү күнгө чейин тигит цехин иштетет апам дагы. Анан мен сахнага кийген көнөктөрүмдү тигип берчү. Ошолорго сайма сайып, өзүм ошо коздогонду да жактырам. Анан жаңы келин болгондо дагы Жалал Абадта биз 3 айга жакын ошо айылда жашап калдым да. Ошондо мени баягы сымдашкан окшойт. Жолдошум Атайла эле алып барып койгон. Экөөбүз жайым менен ушул жакта болобуз. Бул артист келиндин колунан эмне келет деп, сени апам сынап атат деп тамашалап, анан алып барып, эми мен духовкага нан бышырчумун, чынында да апам тандырга нан жапканды үйрөттү. Айылда эмне жумуш болсо ошонун баарын кылдырчу да. Саат 6-да туруп алып эшик шыпырмай дегендей баардыгын кылчумун. Анан азыр үйдө ошо балдарым менен эле баягы эжекелер сыяктуу интернет булактарынан алып ар түрлүү тамактарды жасап, ошо менен алек болом. Көбүнчө ошого кызыгам. Түрлүү тамак жасаган бар. Биздин темага карата келген конокторго дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын таяк жейт дейт. Сиздерде таяк жеген учурлар болгонбу дейт жолдошуңуздардан? Жакшы суроо экен. Бирок биз
интеллигент адамдар, ушундай жогорку билимдүү адамдар мындай эмеге жол бербейт болушубуз керек. Эрди катын урушат, казан аяк кагышат дегендей болот, бирок биздики сөз менен да көбүнчөчү. Анан бизде урушуп кеткенде көбүнчө унчукпай коймой, анан СМС менен урушабыз. Жаңычады. Сизде токмокчу келип түшүрүп алган дейт. Албетте баягы бир үй бүлө болгондон кийин келишпестиктер болот. Таптакыр эле мындай жип кетискендей шурудай эмес да, чынын айтканда. Анан кийин кээ бир учурда баягы болот, кичине айтыша кетесиң дегенде. Анан Салим айткандай мен бир көк бетим кармаса, мен тултуйуп ачуум келгенде сүйлөбөй тилден калам да. Сүйлөбөй коем. Анан көпкө чейин сүйлөбөй коем. Анан мен жолдошум болсо, анан өзү ак көңүл. Анан кийин эле азыр урушуп алып деле бир нерсени Сайра моундай кылат, тигинтини ооба. Анан моундайбы билбейм, ошондойго. Ушундай бир көк беттигим карбайт. Анан ал бир жума 10 күнгө созулат, анан жазылып кетет да. Ырдагандан кийин жазылат, анда дагы. Сизде так чыгып болот. Мындай тарелкалар учкан жок бизде. Анан мен апам айтып калчу, аял деген тилин басыш керек, эркек деген бийик болот деп. Албетте алган тарбияңды колдонуп ошол ызаат кылып калабыз. Анан көбүнчө апам айткандай, күйөөнүн тамагын жеш үчүн темирдей тиш керек дейт да. Чыдоо да керек аял затына. Аны айылдын баары түшүнөт болуш керек. Мен турмушка чыкканыма 4 эле жыл болду. Ушул 4 жыл аралыгында Кудайга шүгүр таарыныштар сөзсүз түрдө боло берет. Салим айтмакчы, телефон аркылуу, СМС аркылуу мен да болгон нерсемди айта алам. Бирок алдына келгенде эмнегедир менден 9 жаш улуу жолдошум, анан баары мисалы дүкөнгө түшсөм дагы эжекелер күлө беришет да, өкүңөр сен жолдошуңду сиздейт экенсиң, урушканда да сизде урушасыңбы депчи. Анан ансарындай алдына келгенде уруша албай калам да. Анан бирок мындай чыкканда сенсиреп эле урушуп СМС менен жазып алам, таарынычымды айтып, ошондо сону ошо Расил ошо телефон чыгарып койтур деп кээде тамашалап калам өзүм дагычы. Жакшы. Эми баягы үй бүлөлүк тарбияда да берилген экен. Үй бүлөңүздөр менен атайын чогултуруп диний таалим өтүп турасыздарбы деги эле дин жагынан кандайсыздар деген экен. Кудай деген кур калбайт дегендей, чындыгында Кудай деген адамдарбыз. Анан балдарыбызга деле ушул мен күйөөм жума намазга барат. Намаздан калтырбай барганга аракет кылат, анан өзү намаз окубаса дагы анан ошол жактан жакшы эме сөздөрдү айтып кыздарга эме болуп калат да. Анан кызым эле сурап калат, бизди Кудай сактасын деген көп сөз колдонот экен да, кыздарым айтып эле Кудай сактасын. Апа бизди Кудай сактап жүрөт деп ушинтип эле анан Вефа магазинине барып ойноп, анан кафеге чыгып, сизге рахмат, аябай сонун бизди ойноттуңуз дедиле. Мен эмес, Кудай силерди жакшы көрүп атпайбы? Ошон үчүн Кудай сени жакшы көрүп ойнотуп атат десем, мен Кудайга ыраазы болуп кеттим. Кудай менен ойногум келип атат дейт. Ал сен менен ойнобойт, ал баарыбызды сактап жүрөт. Каякта дейт. Асманда баарыбызды карап жүрөт, ушундай сактап жүрөт, сени баарыбызды, сендей болгон балдарды жакшы көрөт десем, деп эле калган. Анан эшикке чыгып машинага жеткичен жаан жап жибербеди. Анан асманды карайт, мени карайт. Кызым эмне болду десем, Кудай бизге түкүрүп атабы деп. Жаан жаганда асманда деп койсом, ошо түшүнүк менен чыгып алып, ошо сууну бизге төгүп атабы же деген эмедей кылып атыптыр да. Анан жок кызым деп ушул түшүндүрүп атып аракет кылам да. Ушу бирок Кудай сактасын деген сөздү кызым дагы көп колдонот. Анан мен ойлойм, ушул азыртан эле ушул дилине салып берсек, тарбиядан деле ошондой болуш керек деп ойлойм. Анан менче үй бүлөдөн алган ушул түшүнүк аларга өмүр бою жетет болуш керек. Өзүңүз кандайсыз дин жагынан? Орозо тутам, жылына Кудай буйруса. Жакшы эле, мындай аябай атеист эмесмин деп ойлойм. Мен бала кезимден эле бул динге жакшы эле баягы тарбиялангам. Себебинде мен өзүм атам чоң молдо болчу. Намаз окучу 5 убак. Анан кийин бизде ошондой Кудайды анан кийин Алла деп тарбиялап койгон.
Биз бирок ошол учурда биз атеизм учурунда тарбияландык да. Анан кийин бирок ошентсе дагы биздин үйдө ошондой тарбия болгондуктан мен жүрөгүмдө баягы Кудай деген нерсени мен унута албайм. Себебинде биз баягы Кудай деген кургалбайт дейт. Анан кийин эгерде ошол Кудай жок деп тарбиялаган Кудай жок болсо биз каяктан жаралып атабыз. Анан кийин чын айтканда мен өзүмдү баягы жүрөгүмдө мен исламмын деп тутам, бирок мен 5 убакыт намаз окуган жокмун. Бирок мүмкүн баягы бир убагы келгенде окурмун. Бирок мен эртең менен баягы келме келтирип дуаларды окуп ушундай бир өзүмдү мындай жеңилдеп алам да. Аял затынын ырчы болушуна, эл алдына чыгышына дин каршы чыгат. Эгерде чыгармачылыкты таштап эле үйдө мээримдүү эне болуп отур десе кантип элеңиз дейт. 8 жылдан бери 5 убакыт намаз окуп келем. Бирок ошол мисалы жолдошум намаз окуйт. Бирок жума намаздан калтырбай барып, сүрөлөрдү ушулар жаттап азыркы учурда үйрөнүп жүрөт. Анан балдарым, улуу балам жаңы тили чыгып келатат. Мен да ыйман жолунда тарбияланганга аракет кылам. Анан айтчым, мисалы мени хиджаб кийип, эгерде 5 убакыт намаз окуп, мага хиджаб кийип үйдө олтур десеңиз, мен ошого макулмун деп башында өзүм ушинтип айткам да. Ар бир аял заты үчүн болуш керек. Ошо баягы биринчи орунда үй бүлө деп ойлойм мен дагычы. Анан эгерде мага ошондой талап коюлса, мен ошого макул болуп эле отурмакмын. Артисттерден саат эртең менен канчада турасыңар десе, эртең менен саат 11-де турам дейт да. Сиздер канчада турасыздар? Мен эртең менен 7-де, 6:30 турам. Себеби кызымды бала бакчага өзүм ташыйм дайыма. Анан дем алыш күндөрү уктайм албетте. Ойгонгон 5:30 ойгоном, бирок 6-да турам. Мен себебинде канчада жатсам дагы ушу мен өзүмдүн организмим ошого тарбияланып калса керек, 5:30 ойгоном. Эми ылайым жүзгө чыгыңыздар. Бирок эми өтөсүздөр да, бул дүйнөдөн деле биз баарыбыз кетебиз да. Ошол артыңыздарда мыкты артист деген наамды алып калыңызга келеби же мыкты баатыр эне же болбосо эне деген наамды алып кетиңиздер келеби? Албетте эне. Мен дагы ошо бала кезимден кыялданам. Кыялданчумун, 10 балалуу болсом, 5 кызым, 5 уулум болсо депчи. Бирок эми Аллахтын бергени канча бала берсе, ошол балдарга татыктуу тарбия берип. Акчасы болсун сиздерге. Эми ошол чыгармачыл ырч айымдын чыгармачылыгы жана үй бүлөдөгү орду деп аткандан кийин бир акыркы жыйынтыктоо суроону бергим келип атат сиздерге. Ушул чыгармачылык аркылуу сиздер үй бүлөңүздөргө кандай пайда алып келе алдыңыздар жана эмнеден аксадыңыздар? Чыгармачылык аркылуу чындыгында эле айтылып өткөндөй убактыбыз кээде тар болуп, ошол үй бүлөбүзгө алып келген зыяныбыз убакыт болуш керек да. Эми ошол көңүлдү дагы толук, мисалы 100% бөлө албай 70-80% буруп калсаң деле ошол 20% орду толбой калышы мүмкүн деген ойдо да. Ошол убакытты коротуунун аркасында тыйын табуу болуп атпайбы? Ошол жагынан, башка жагынан толуктадыкпы деген оюм бар. Бизде негизи кыргыз мамлекетинде чыгармачылыкта маданият чөйрөсүндө айлыгы аз негизи, чынын айтканда эле. Мен бул жерде чыгармачылык деп жүрүп, чын айтканда биздин театрдын айлыгы абдан аз болчу да. Анан кийин баягы толук баягы үй бүлөгө ошол айлыгыңды жеткире албагандан кийин мен ошонун айынан анан кийин театрдан кеткенге туура келди дагы. Кол өнөөчүлүккө баш байлап кеттим да. Баягы учурунда чын айтканда баягы кызымдын мектебине акча таппай калган күндөр болду да. Мен ошон үчүн гана театрдан кеттим да. Эгерде мен өзүм мен жакшы актрисам, жок мен театр дегенде өлөм деп жүрө берсем, дагы эле баягы ошондой эле жашоодо жүрө беришим мүмкүн болчу да. Учурунда мен ошол убакыттан аксадым. Анан азыр болсо Кудайга шүгүр, азыр жакшы эле болуп калды. Заман жакшы, жашоо жакшы. Жакшы. Эми дал ошол бүгүнкү биздин көрсөтүүнү көрүүчүлөрдү эске алуу менен жыйынтыктап өтүңүздөр кыскача. Байтан бери бир көп маселелерди, көп көйгөйлөрдү талкуулап алдык. Андан кийин менимче ушул көрсөтүү керек деп ойлойм. Себебинде чыгармачыл адамдар деле мына жана айтып кетпеди, бир башкача көрүшөт да. Бир космостон түшүп калган адамдай болуп элечи. Андан кийин жок, биз деле ошо чыгармачыл адамдар биз силерге эле окшошпуз да. Жашообуз деле ошондой. Алар кээ биреулөр ойлошот, бул чыгармачыл адамдар башкача жашашат. Булар мен бир кошунам Сайжем
эмне кылып атса, варенье жасап атса, ошодо оокат кылабы деп аябай таң калат экен да. Анан ансарында бизде мына Салим айтып кеткендей биз жер казабыз, варенье жасайбыз, казанга от жагабыз дегенде бүт баардыгын жасайбыз да. Анан кийин ошону мынакей баягы билбеген адамдар болсо да ушул көрсөтүү үчүн кичине биздин турмушубуздун бир үзүмүнөн баягы мындай маалымат алышты да. Анан мен силердин ушул берүүңөргө ыраазычылык билдирем. Дагы ушундай берүүлөрдү көбүрөөк алып чыккыла. Рахмат, келмесеңиз. Сиздерге биринчиден рахмат, угармандар менен баарлашканга мүмкүнчүлүк бергенсиздерге, сиздердин сурооңуздар үчүн рахмат. Чындыгында эле биздин турмуш туңгуюк болуп сезилип атса, балким кандайдыр бир ачылыш болгондур элге. Жакындан билгиңиздер келип атса, биздин турмуш жайыбызды, эмне кыла аларыбызды, кыла албастыгыбызды билдиңиздер. Негизгиси эле баардык сиздердин да биздин да максатыбыз ушул кандай бир деңгээлде болсо дагы ушул кийинки келаткан жаштарга балким тарбиясы тийип калар. Ар бир адам, ар бир инсан өзү билет кайсы жагын алып калыш, кайсы жагын кулактан чыгарып коюшту. Негизгиси аман бололук, бар бололук, ыйманда бололук. Чыгармачылык менен үй бүлөнү бирдей алып кете алабы деген жакшы тема болду бүгүн. Мен дагы ушул эле принцип менен жашайм келечекте деп ойлойм да. Буюрса экөөнү тең бирдей алып кеткенге депчи. Анан жалпы биздин көрөрмандарыбызга, кыргыз элибизге жакшылыктарды каалаймын. Жакшы күндөрдө сиздер менен жолугушуп жүрөлүм. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өрт чайымдардын чыгармачылыгы жана үй бүлөдөгү орду туурасында бир аз болсо дагы маек курдук. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.